Рахмат, урматтуу Курсан Сатарович. Мен дагы мына 8-чи пункт, 8-чи берене 20-чи пункт боюнча. Азыр жогоруда Алтынбек Жунусулу мырза дагы айтып өттү. Андан башка да депутаттар айтып өттү. Ошол статьяны калтырып коюуга мен дагы кошулат элем. Анткени мунун маңызы ошол болушу мүмкүн да. Мына билесиз, жакында Борбордук аянттын жанында митинг болгондо Next TV деген телеканалдын журналисттерин милиция кармап кетти. Эгерде бул 20-чи пункт алып койсо, ушундай тыныч чогулуштарды чагылдырып аткан журналисттерди кармап кетүү, автобуска салып жана билесиз. Ошондой болуп журналисттерди шылтоо менен бул эми психологиялык басым да болушу мүмкүн. Аларга карата мамиле милициядан бул мыйзам өзгөргөндөн кийин алардын мамилеси да өзгөрүшү мүмкүн. Ошон үчүн бул беренени калтырыш керек. Тескерисинче журналисттерди ошол тынч өзүнүн ишин кылып аткан учурда кармап кеткен милицияларга тескерисинче административдик жаза белгилеш керек. Ошондой эле тынч чогулуштарды. Анан кийин бул жерде эми көп статьяларда жанагы милицияга укук берип атпайбы? Видеого, фотого тартууга уруксат деп. Буга деле мен кошулам. Анткени жанагы майы кызматкерлерин кээ бир жарандарыбыз жөн жерден негизсиз, аябай орой түрдө видеого тартып, мындай мамлекеттик бийликтин өкүлүнө кандайдыр бир жарандар тараптан дагы урмат сый болуш керек. Алар жооп бере албай калган үчүн жанагы майы кызматкерлер өздөрү дагы ошол мыйзамдарды, өздөрүнүн иш милдеттерин так билсе, андай видеодон, фотодон эч качан коркпойт. Бирок жарандар тарабынан дагы жанагы видео, фотолор чыгып кетип атпайбы? Интернеттеги социалдык тармактарга ошол силерге жардам берип атат. Жана уктап жаткан милициялар, коомдук жайда бир адепсиз жүргөн милиция кызматкерлериники чыгып кетип атат. Ошол нерселер туура да. Ошолорго силер тараптан көбүрөөк реакция берилиш керек. Мына 20-чи пунктту калтырып койсоңуз, бирок ушул мыйзам кабыл алгандан кийин милиция кызматкерлери дагы өздөрүнүн укуктарынан аша чаппаш керек. Мына азыр башка мамлекеттерде жанагындай оппозициялык саясатчыларды ар кандай видеолорго тартып чыгарган учурлар көп болуп атпайбы? Ошондой максатта пайдаланылыш керек да менимче. Урматтуу Жанарбек Кубанович, туура айтасыз, жазуу иретинде берсеңиз, анан бир эле неменде да сиз өзүңүз да билесиз, бул массалык маалымат каражаттары бул үчүнчү күч болуп саналат, туура айтасыз. Бирок ошо митингтерге келгенде, мисалы үчүн кандайдыр бир белгилери болсо, бул жакшы болмок деген ойду айтмакчымын да. Мисалы үчүн өзүнүн кандай пресса дегенби, же болбосо кандайдыр бир айырмаланган немелери болгон болсо. Бирок биз көңүлгө алабыз, сөзсүз түрдө.